Жери 28 сотық болған ушул үй сатылат. Бул жерде бир кирпичтен салынган үй, анын төрүнө дагы бир 5 бөлмөлүү чоң үй туугандар, 3 фазалуу электр энергиясы, отоплениялар полный бар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Новониколаевкада жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн центральный көчө жана Пушкина көчөнүн кесилишинен туугандар. Киресиздер, катардагы экинчи көчөнөн солго бурулсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Бул жактагы асфальт, и бул жерден жүргөн дагы маршруткалар бар. Анан бул Пушкина көчөсү туугандар. Ак башаттын повороты деп коюшат экен бул жерде. Аке туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы Дарек Новониколаевка, 40 лет Кыргызстана, үй 46 туугандар. Жалпысынан участогунун аянты 28 сотық экен. Эң эле участогунун чыгыш чегасынан бул жерден башталат. Сүрүлүп ачылган дарбаза, андан кийин экинчи дарбаза, забор, калиткасы, батыш чегара болсо, бул кошунанын изгород деп коет беле, ушуга чейин болуп калат. Мында шебен төшөлгөн, бул жагында да машина койгонго жайы, ушул үй ээсине караштуу болуп калат экен туугандар. Бул жагында деле ушул чоң дарбазадан машина киргенге жайы. Негизинен дарбаза чоң экен, чоң транспорт деле киргизип кирген чыгарсаңыздар болот. Сүрүлүп ачылып жабылган дарбазасы. Киргенде машина койгонго жайы, кенен эле көп эле машина койсоңуздар болчу да, и ушул жерден түз эле ары карай өтсөңүздөр, жери кенен 28 сотук участоктун аркы төрүнө өтүп кете аласыздар. Могу жерде туугандар суу өтөт экен. Могу жагына бир тапчан коюп отурсаңыздар деле суунун жээгинде болчудай көрүнөт туугандар. Анан бери карай жүрөбүз. Бул экинчи дарбазадан киресиздер. Бул дарбазадан кирип эле могу жерге машина коюп койсоңуздар болчудай көрүнөт. Бул жерде 10го 8 болгон кызыл кирпичтен салынган үй, плюс погреби дагы бар экен. Анан көмүркана, мынакей бул жерде мондай бош жери, бул жакта гүлдөр жашыл зонасы, и сырттан скважина дагы, центральный суу дагы бар, электр энергиясы туугандар 3 фазалуу. Мынакей счетчикти көргөзүп 3 фазалуу электр энергиясы. Анан бул кирпичтен салынган үйдөн сырткары бул жерде дагы 5 бөлмөдөн турган үйү, төрүндө жакын мал сарайы, андан төрүндө чоң огород. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир четтен көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн кире бериши. Андан нары бери карай жүрсөк, чоң залы, чыгыш тараптан, түштүк тараптан терезелери, мынакей туугандар, отопление материалдары, и дагы бир бөлмөсү. Эле бул жагда дагы бир спальный бөлмөсү жайгашкан. Андан кийин бул жактагы 5 бөлмөлүү үйдүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Кире бериш прихожкасында отоплениянын котелу жайгашкан, жылуу дейт үй туугандар. Кийин кухня, раковина алды суулары чыгарылган. Бери карай кирсек, тамактануу үчүн мындай бир бөлмө, жылуу туугандар. Андан төрүнө өтсөк, дагы бир бөлмө, полдор жыгашкан болгон пол экен туугандар, отопление материалдары ар бир бөлмөдө бар. Бул жакта туугандар мынакей душ, унитаз, раковина, ысык суу полный бар. Бул жерде сырттан абез, ылдый жана чай ичкен жери. Бул 5 бөлмөлүү үйдүн ар жагынагы эшик менен кирсеңиздер 3 бөлмөгө, бул жагынан кирсеңиздер дагы 2 бөлмөгө кирип кете аласыздар. Бул жерде ушундай бир бөлмөсү. Азыркы учурда үй ээси шахмат ойногон жай катары колдонот экен. Каалаган киши бир башка бөлмө катары колдонсоңуз болот. Андан кийин бир спальный бул төрүндө туугандар. Отопление материалдары жылуу дейт. Бул шахматкана менен бул бөлмөнү каалаган кишилер ичсек, же болбосо башка бөлмө катары деле колдонсоңуздар болот туугандар. Карай жүрөбүз туугандар. Бул жерде жаңы салынып жаткан толук бүт элек чоң сарайы, караңыздар. Могу жерлерде бош жери. Бул жакка кирсек, чоң склад, инструмент сактаган склад туугандар. Ички тарабы көргөзө кетейин, инструмент сактаган ушундай склад, ылдый тарабы стяжка болгон. Бул жакта ушул жаңы салынган толук бүт элек сарай туугандар. Бул жакта да мынакей караңыздар. И бул жерден артына өтсөк, мынакей бул жакта кенен огород туугандар. Бу жакта сырткы ажатканасы, чыгыш чегара, могу жактагы арык менен түз ары карай кете берет. Батыш чегарасы мынакей могу кошуна жак менен түз ары карай кетип туруп, эң түндүк тарабы бир аз бери карай чоңойот экен. Азыр түндүк тарабын өтүп сиздерге көргөзөм. Туугандар, караңыздар. Топурагы да кара топурак, ботинканы койсоң эле бутун кирет. Жумшак ушундай сонун жер экен топурагы. Жер жемиш кылсаңыздар жакшы болчудай көрүнөт. Жагында теректери. Бул батыш тарапта кошуна менен болгон жерине туугандар көрүнүп эле турат. Документ, кызыл китеп, керек документтери бар. Анан ушул жер түз бери карай келет дагы. Могу жерге келип туруп, ары карай чоңойот туугандар, терек жак карап. Анан ары жагы мындайынан кетип, ылдый жагы тете бактарга чейин могу арык жээктеп мындайынан кетет туугандар. Кысасы ушул жерге келип туруп, жер мындайга чоңоюп кетет экен, мындай болуп туугандар. Бул объекттин баасы $98,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт туугандар. Рейсинин номери 0501 90 0033 0501
900033, экинчи номер 0501 62 81 98. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.